Акчасыз, пулсуз бизнес кылыш тууралуу албетте акчасыз бизнес кылса болот, иш кылса болот, бирок мына жер өтө күчтүү иштеш керек. Тарыхты карасак, бардык жерди карасак, ийгиликке жеткен адамдарды карасак, бизнести баштап бир чокуга чыккан адамдардын бардыгын карасак, алар нөлдөн баштаган да, жокту бар кылган адамдар да. Бирок алардын бул жери иштеген. Өзөрлүк өтө катуу болгон дагы ушул натыйжаларга жетишкен да. Бир миллионерден сурайт экен го. Siz kантип миллионер болдуңуз, кантип байып кеттиңиз десе, бир иш кылдым окшободу, эки иш кылдым окшободу, үчүнчүсүндө кайнатам өлүп калды, анан байып кеттим дейт экен да. Жок, биз байып кетиш үчүн, бир бизнесмен болуп кетишибиз үчүн бир жакшынакай кызды тауып алып, атасынын өлүшүнү күтүшүбүз шарт эмес, бул акмакчылык. Ошондойлорго өтө таң калам мен. Кээ бирөөлөр бар ошондой. Жок эмес, тырнакты ичидеги адамдар. Байын издеп жүрөт. Бул акмакчылык албетте. Бир бала, мен Америкадан мисал келтирбейм, алыс жактардан мисал келтирбейм, ушу өзүбүздөн эле. Бир бала айылга барат экен. Айылга барып, чоң ата чоң энесине жолугуп, эми ал жерде өрүк көп, мөмө жемиштер көп, курут, өрүк деген башка нерселер көп. Өрүк салып берет экен чоң энеси. Куруттарды салып берет экен. Баягы бала келип шаарда жашайт. Мектебиге барат экен, кайтат экен. Мектепке кетип атып, курут жеп кетип атып, мектепке алдындагы дүкөндөргө, мектепке жетер жетпес дүкөндөрдө досторунун ар кандай нерселерди жеп жүргөнүн көрөт. Бирок куруту жеп аткан куруту магазиндерде жок эле да. Эртеси күнү келет дагы кайра куруттардын бардыгын алып, мектепке чейинки магазиндердин бардыгына куруттарды бөлүп, мынча сом тыйыны сизге калат деп берип кетет. Кайра келип атып акчасын жыйнап келет. Курут жок эле, сатылып кетти да. Азыр эми карасак, бардык жерде куруттары бар да. Урматтуу мекендештерим, иш кылыш керек. Идеяны башташ керек. Өтө күчтүү акылдуу болуштун кереги жок, өзөрлүк болсо болду. Бул нөлдөн башталды да. Бизде эң чоң кемчилик, катабыз, урматтуу мекендешим, бир бизнестен акча түшүп калса эле, бир жакшыраак акча келип калса, машина ала коет, же үй сала коет, же бирдеге кыла коет. Жок. Сен ансыз да эле жашап келдиң да. Кесаке айтат го, актив пассивдин айырмасы. Жашай аласың, ал нерсесиз дагы жашай аласың. Бирок ошол нерсеге акча тиктиң. Бул пассив болуп кетти. iPhone 15сиз дагы жашай бересиң сен. Бирок ошого акча тиктиңби? Бул пассив болуп кетти да. Себеби андан эч кандай акча келбейт. Биздеги эң чоң кемчилик, кичине акча келип калса, жаштар дароо бир нерсе кыла коет, же күнөө кылат, же кыздарга бара коет. Кичине акча түшүп калган учурда. Жок, андай кылба. Акчанын бизнестин негизги эрежеси түшкөн пайданы дароо өзүгө сарпта. Же экинчи филиал ач, же үчүнчү филиал ач. Мээңди чоң кыл. Көз карашыңды өтө чоңойт. Бизнестен түшкөн акчага тийбе, дароо өзүгө тик. Өзүгө багышта. Мындай мисалдарды өтө көп келтирсек болот, урматтуу мекендешим. Жөнөкөй эле суу сатып. Жөнөкөй эле суу саткан да. Ошентип байып кеткен суунун аркасынан. Эми суу бекер. Караса шаарда таза суу жок. Ошентип дүкөндөргө таратып. Азыр үйүбүздө дагы мисалы үчүн офистерде барсаңыздар мындай сууларды коюп койгон. Азыр өнүгүп өсүп кетип атат адамдар. Булар нөлдөн баштады, жөнөкөй обычный нерседен баштады. Өзүбүздүн эле чөйрөбүздө ушул Азияда болуп аткан окуялардан да. Бир адам жаш жигит 9-10 класста Өзбекстан-Кыргызстан границасы жабылбай башка болуп турган учуру ал мал кайтарат экен, кой багып границада жүрөт экен да. Ошентип жүрүп келген адамдар, Өзбекстанга өтө турган адамдар, Өзбекстандан чыга турган адамдар бар. Бул границанын ортосунда мал багат да эми. Ал жерде учурда эми Өзбекстандын солдаттары башкалары келип кете турган учурлар болгон. Келип карайт. Эч ким жокпу, эмне болду, граница тынчпы деген маселени кылышып. Бирок ал учурда толук тосулуп эле экен граница. Бул кой кайтарып, мал кайтарып жүрсө, адамдар келип, солдат жокпу, бизди кармай турган адам жокпу деп сурайт экен да. Бул анан карап келейин ана деп карап коюп, өтө бериңиздер, эч ким жок дейт экен. Муну оюнда бир идея пайда болду. Мен адам өткөзүп иштесем болот экен ушул жерде деп, өзгө эки досту табып, бир досун 500 метр бул жака границага, 500 метр бул жака, эгер бирөө солдат бирге келе турган болсо, кабар бересиң дейт. Алар вичка маселесинде койгон да.
А бул жака келе турган адамдарды өзү күтүп алган 500 метр бул жактан. Келиңиздер, бул жакта эгер колго түшсөңүздөр мынча штраф салат, камалып кетишиңиз мүмкүн деп ага сөздөн берип, ар бир адамдын башына 2000-3000 сумдан, өзбек сумунда акча алып өткөзүштү баштайт. Ошентип урматтуу мекендешим, ошол учурда эле мен өтө көп акча таптым дейт да. Соң ошол учурда эле 15-20 миң сом күнүнө табып жаткан эле. Мен адамды өткөзүп жүрүп, кийин адамдар жүктөрдү, товарларды алып келип башташты. Мен жүк өткөзүштү баштадым дейт. Ортодогу ортомчу болуп. Граница опасный, мен жүктү өткөзүп берем. Ортодогу аманатчыл адаммын. Саатты мындай тегеренген тик ура турган, баягы датчик ура турган нерсесиге окшойм дейт да. Менсиз иш жүрбөйт. Ошентип өткөзүп берем. Акыры башым иштеп, граница Өзбекстанда карасам мөмө жемиш бар жок арзан. Менде акча бар. Ал жерден ар нерселерди алып чыгышты баштадым. Кыргызстанда сатышты баштадым. Через Кыргызстан ушул Россияга жөнөтүштү баштадым. Ошентип азыр өтө күчтүүлөрдүн катарында. Бул нөдөн баштады да бул дагы. Кой кайтарып, мал кайтарып жүрүп идея келди, ошону аткарды да. Бизде дагы өтө күчтүү идеялар келип калат. Нөлдөн баштай турган идеялар. Нөлдөн миллионго тең идеялар келип калат, биз ошону аткарбайбыз, урматтуу мекендешим. Жөнөкөй мисал карасаңыз, кечкурун жатып бир досторуңуз менен кеңешип, мындай иштер бар экен, мындай бизнес кылсак мынча пайда кылат экен, мындай болот экен деп өтө күчтүү ойлоносуз, бирок ошону кылган эмессиз да. Кайра эле сарылап туруп ошол ишиңизге кете бергенсиз. Токтоп туруп, токтоп, бул кылсак болбойбу, ал жагынан барып көрүп, бул жагынан көрүп. Баягы кумурсканын жолун тоссоң, жөн эле тосуп көрсөңүз, ал жагынан басат, бул жагынан басат. Баары бир жолун тауып кетет да, баягы кумурскадагынчы. Кумурскачалык эмеспиз. Кытайларды карасак, Кытайлар да канчалык неме болбосун, Кытайлар ар бир жолун табат. Бир нерсе иштеп чыгарылса оригинал, дароо бул жерден кытайскиsin ойлоп табат. Алар кандай кылды, нерсе өзгөчөлүк, керек болсо акчасын менен чыгарып коет да. Ооба идея чыкты, бирок бул жактан арзандагын келиши дагы башкача. Ошон үчүн кытайский товар кылып кетет да, бар жокто. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, нөлдөн бизнес кылса болот. Ал үчүн бул жерди толтуруш керек. Китеп менен башка менен толтурбасаң болбойт. Каллаң иштебесе, ошондой урматтуу мекендешим. Ошондой.